Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Караңгы доордогу исламга чейинки иманга, исламга, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна каршы амалдарга пайгамбар алейхиссалату вассалам каршы турган. Ал эми кайсы бир коом болбосун, же уруу болбосун, улут болбосун, адам болбосун, пайгамбар алейхиссалату вассаламга каршы чыктыбы, ал адам курuyт, бактысыз болот. Себеби бакыттын жолун, Аллахка баруунун жолун Аллах таалам пайгамбарга алейхиссалату вассалам байлаган. Аллахка баруучу жол бул пайгамбар аркылуу. Мына ушунун жолу менен гана адам бакыттын жолун, Аллах таалам ыраазылыгын табат. Эгер силер ага баш ие турган болсоңор, түз жолдо болосуңар деген Аллах таалам. Эгерде силер Аллах тааламды жакшы көрсөңөр, анда пайгамбарды ээрчигиле. Мына ошондо силердин күнөөңөрдү кечирилет, амалыңарды оңдойт деген аяттар аябай көп Куранда. Кээ бирлер исламга каршы туруп, капырчылыкка өтүп кетип каршы болсо, бирок кээ бир учурда адам өзү мусулман, момун болсо деле каршы экенин билбей калышы мүмкүн, же илим жоктуктан ар кандай адамдын табиятында көрө албастык, ичи тарлык, менменсинүү, ар кандай бир оорулар бар. Алардын канча дегени пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна каршы келет. Бул нерселерди биз билип алышыбыз керек. Мына ошо китебибизди улап бүгүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы бир чоң каршы чыккан нерсенин бири бул адам өзүнүн ата теги менен менменсинип сыймыктануусу, бой көтөрүүсү. Жана ошондой эле алардын ата тегине, уруусуна, алардын кемсите турган сөздөрдү сүйлөө жана жылдыздардын таасири аркылуу аба ырайын байлоо. Айрыкча жылдыздардын таасири менен жамгырдын жаашына кайсы бир жылдыздардын таасири бар. Ошо жылдызды көрүп, ошол аркылуу гана жамгыр жаайт деп, жамгырдын жаашын ага таандык кылган. Жана өлгөн учурда өкүрүп, бакырып, айрымдары бетин тытып, кийимин жыртып, Аллахка жакпаган сөздөрдү сүйлөп, кумга оонап, мына ушундай нерселер менен жахилия таанымал болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Муслим деген хадисте тыйган: менин үммөтүм 4 нерсени таштабайт, бул жахилия, караңгы доордогу кадамдардан деген. Ал биринчиси ата теги менен сыймыктануу, экинчиси башка бирөөнүн ата тегин шылдыңдап кемсинтүү, үчүнчүсү жылдыздардын таасири менен, жылдыздар таасир берет жамгырдын жаашына деп ишенүү, ынануу, төртүнчүсү болсо өлгөндө өкүрүп, бакырып, бетин тытып, кийимин жыртып, Аллахка жакпаган сөздөрдү сүйлөө. Ушул 4 нерсе жахилиядан. Аллах сактасын. Булар чоң күнөө экени белгилүү. Себеби өтө коркунучтуу эскертүүлөр келген. Шейх Солих Фаузан хафизахулла түшүндүрмө берип, ата теги менен сыймыктануу дегенде эмнени түшүнөбүз? Бул деген өзүнүн атасы, чоң аталарынын бир кылган кызматтары менен, бир алардын ийгилиги менен ошолорду мактанып, башкалардын үстүндө өзүн көтөрүп сүйлөө. Же аларды мактай берет да, каерде отурса да эскерип. Ушул жахилиянын жолунан. Керек болсо алар ажылык кылса дагы, себеби билесиздер, Мекке мушриктери ажылыкта кылган. Себеби бул Ибрахим пайгамбардан калган нерселер болгон. Ибрахим пайгамбардын кээ бир сүннөттөрү калган да. Ошо мушриктер кылып жүргөн, жана ажылык, умра, зекет, кайрымдуулук деген сыяктуу. Аллах таалам Куранда Бакара сүрөсүнүн 2-аятында: эгерде силер ажылыктын эрежелерин аткарып бүткөндөн кийин Аллахты ушундай эскериле, кадимки силер атаңарды кандай эскертишиңер эле, же андан да көп деген. Себеби жахилияда ошол мина жерге топтолуп алып, мен атам мындай болгон, мен чоң атам мындай болгон, мен үчүнчү чоң атам бабам мындай болгон деп эле мактана берген да. Сеники билбейм, бирок меники мындай болгон деп эле, анан ошентип отуруп Аллахты эстебей эле убакыттар өтүп кеткен. Бул мусулман адам өзүнүн амалы менен бааланат Аллахтын алдында. Атасы чоң атасы эмес. Ошодон ашырып айта берүү бул ошол сыймыктанып, Аллах сактасын, акыры барып экинчи кадам эмнеге барат? Экинчи кадам бул жерде айткандай, башка бирөөлөрдүн ата тегин кемсинтип, анын теги жок, ал баланча уруудан, анын негизи мындай бир могу уруу, таластар, сары кушчу деп бөлүнөт, анан кушчулар болсо куйту келет, саяктар аябай мындай башка тийген таяк, анан мындай деген бир сөздөрдү угуп каласыздар да. Бул эмнени билдирет? Ушинтип кемситет. Биз деген мындай уруу, биз деген тандалган урууданбыз, биз деген тегибиз эле ушундук, башка бирөөнүн теги бир жаман, алардан чыккан балдар деле жыргаган болбойт, мунун теги жаман да, түйү жаман деп Аллах сактасын, башка бирөөнүн уруусуна, ата тегине сөз келтирип, ким болбосун анын үчүнчү чоң атасы арак ичип өлүп калса деле, бомуш болуп өлүп калабы, анын эч ким акысы жок ал адамды кемситкенге. Мына ошондо жахилияда ошентип да таразалаганда адамдын кадыр баркын, ошо ата теги начарбы, сен деле жыргаган адам болбойсуң деп коомдо жерге чагып, эч кандай урмат-сый көргөзбөстөн ошентип кордогон. Караңгы доордогу белгилүү кадамдардан болгон. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам келди да буну катуу эскертти. Эмне деди? Сен чоң атаңбы, тайтаңбы, кимиси болбосун,
атаңбы, эгерде сен өзүң ыймандуу болбосоң, өзүң жакшы амал кылбасаң, ата тегиңдин мыкты болгону сага бир тыйын эч кандай жардам бербейт. Бул белгилүү. Ата теги мыкты болгондугу баланын сообун көбөйтүп салбайт. Тараза өзүңдүн амалың менен таразаланасың кыямат кайымда. Муслимде келген хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ман батта бихи амалу валам юсри бихи насабу". Кимдин амалы шалакы боло турган болсо, анын ата тегинин мыкты болгону эч кандай жардам бербейт. Мындай бир амал кошуп койбойт деген сөз. Пайда бербейт. Мейли ал Курайштан болсун. Керек болсо пайгамбар алейхиссалату вассалам небереси болсун, Бани Хашимден болсун, пайгамбарыбыздын чөйрөлөрүнөн болсун, эч кандай. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кызына, үй бүлөсүнө эскерткен: "Эй, мен силерге жардам бере албайм, амал кылгыла" деген эскертүүлөр көп. Адамга жардам берүүчү өзүнүн адеп ахлагы, жакшы амалдары, Аллах менен болгон мамилеси. Ана ата тегин бирөөнү жамандайсыңбы, кемситесиңби, сен тим эле тандалган коомдун балдары болсоң дагы, амалың шалакыбы, эч кандай эч ким эмессиң Кудайдын алдында. Кудайдын алдында эң ардактуу, урматтуу адамдар булар таквалар. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң урматтууңар такваңар. Ал эми уруулардын, улуттардын жаралышында негизги хикмат Хожурат сүрөсүндө 13 аятында Аллах Таала баяндап кеткен: "Я юханнас, инна халакнакум мин закарин ва унса". Эй адамдар, биз силерди бир эркектен, бир ургачтан жараттык. Ар кандай улут кылдык, ар кандай уруу кылдык. Эмне десе? Литаарафу, таанышып, бири-бириңер менен жашоодогу, турмуштагы нерседе алмашуу. Байкасаңыздар, кээ бир улуттар бар, бул улуттай да эмес да. Мисалы, бир өзгөчөлүктөрү бар. Бир улуттар мыкты тамак кылат, бир улут болсо бир жагынан кыйын. Ошентип опыттары менен алмашып, пикир алмашып, бириндеги жок бири толуктап, жер бетинде бири-бири менен кызматташып, ошондой максатта жараттым деп атат. Бирок силер ушу улутка бөлүнүп, менменсинип, бири-бириңерди жерип, кемсинтпегиле. Силердин Кудайдын алдында эң мыктыңар бул улутуңар эмес, же урууңар эмес, эң мыктыңар Аллахка. Кимиңер мыкты мамиле кыласыңар, кимиңер жакшы өзүңөрдүн мамилеңер, адеп ахылаңар деген сөз да. Анан ушундай кептерди айтканда кээ бир түшүнбөгөн адамдар: "Ой, бул исламдын улуту жок. Мусулмандар улутун жерит, улутун кемсинтет, улутка күйбөйт булар, уруусуна да күйбөйт" деп мындай жамандагандар да бар да, Аллах сактасын. Бул туура эмес. Ушул сөздөрдү айтканда ушуну түшүнүп алгандар бар да. Улутту адам тандабайт, Алла Таалам тандады. Урууңду да Алла Таалам тандап берди. Бул эмне? Мунун максаты сен ошол кимдин баласысың? Сени барып санжираң токтойт. Таанышып, билишип, жана ошол аркылуу бул 3 чоң атамдын баласы экен, муну менен мамиле кылышым керек экен, бул тууганым турбайбы, жакын адам турбайбы деп бири-бири менен катташыш керек да, билиш керек. Мына ошондой хикматтар үчүн Алла Таалам бири-бирибизге карым катнаш, кимде ким өмүрү узун, ырыскысы кенен болгусу келсе, тууган уругу менен алакасын уласын. Канча деген кептер бар. Мусулмандар эң биринчи күйүмдү ушул бир тууганга да күйгөн, туугандар менен да жакын, анан улутун чанат экен, тууганын чалат экен, уруусун чанат экен деген бул жалбаган сөз. Бул исламга, мусулмандарга жалган жала бул. Биз мусулмандар айтып аткан нерсе бул: сен улутуң менен менменсинип, текеберленип, башка бир улутту кемсинтпе. Урууң менен сен: мен кыйынмын, тандалгам, сен теги жок, тексиз уруусуң, тексиз элсиң деп бирөөнү кемсинтпе, бой көтөрбө. Аны Алла Таалам сени тандап койду. Эгер ошондой мыкты уруудан чыгып калсаң, ошого шүгүр кыл, амалың менен көргөз деген эле кепти айтышат мусулмандар динде, исламда. Аллах сактасын. Ошондой болсо да келет. Ошол нерсе кайталанып келе берет. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып, бул нерсени үммөтүндө таштабайт дейт. Таштабайт деген ушундай надандар чыга берет да. Мусулман болсо деле, мен мусулманмын деп коюп, бирок именно ушул кылыктардан адамдар көбү алсыз келет деп атат да. Уруусуна таянып кетет, ата тегин менен мактанып кетет, кайра чалына бере турган маселелер да. Үчүнчүсү дагы бир, бул жахилиядагы бир жамгырдын жаашына жылдыздын чыгышын, ошо жылдыз аркылуу жамгыр жайт деп, ошол жылдызга таандык кылуу. Муну Аллах Тааламга таандык кылбастан, Аллахтын каалоосу менен болду дегенде жамгырга таандык кылып салат. Болбосо Аллах Таалам Шура сүрөсүнүн 28-аятында: "Ва хуаллази юназзилул гайса мин ба'ди ма канату ва яншуру рахмата". Чындыгында Аллах Таалам ал жамгырды түшүрөт. Адамдардын үмүтү өчүп, жана жер бети кургак болуп кетет го. Ошондой болгондо Аллах Таалам өз ырайымы менен жаадырып жамгырды түшүрөт деп атат. Аллах түшүрүүчү, Аллах каалоосу менен, өзүнүн даанышмандыгы менен каалаган жерине, жер бетине түшүрөт. Каалаган жеринен Аллах Таалам тыят. Мына мусулман адам ушундай ишенет. Фуркон сүрөсүнүн
50-cü аятында Алла Таала айтат: "Ва лакад саррафнаху байнахум лиядзаккару фа аба аксарун наси илля куфуро." Биз адамдардын арасына ар кандай кылып ушинтип бөлүп берип койдук, эскерилиш үчүн. Бир жерге ысык кылып берет, бир жердики салкын, бир жердики кышы суук, бир жердики кышы жок. Алла Тааланын даанышмандыгы жер бетин ушинтип бөлүп берип койдук, эстеши үчүн. Бирок көпчүлүк адамдар мындай жакшылыктарга жүз бурушат. Кимде ким жамгырдын жаашына бир жылдыздарга таандык кылып, ошол гана таасир берип түшөт десе, бул Аллах сактасын, бул ширк. Бул Аллахка таандык кылбай, бул жанагындай эле кадам бери да. Азыр мисалы табиятта сел болот, ар кандай кырсыктар болот болсо, табият каарданды. Табият ташбоор, табияттын кырсыгы эле жөн эле бул закономерность. Ушундай болуп туруш керек деп кээ бирлер ушинтип ишенет. Атеисттер ушинтип ишенет. Ай, буну Алла Таалам бизге эскертиш үчүн берди. Капырларды ойготуш үчүн, мусулмандарды кайдыгерликтен ойготуш үчүн. Андай түшүнүк жок. Жөн эле бул ошондой бир эреже. Табияттын өзүнүн бир мыйзам ченемдүүлүгү деп кээ бирлер түшүнөт. А мусулман адам мындай пикирден, мындай ойдон алыс. Бүт Аллах Тааланын каалоосу, даанышмандыгы менен болуп атат деп билет. Төртүнчүсү дагы жахилиядан өлгөн адамга. Муну айттык, өлгөн адам, жакыныңыз өлгөндө адам кейийт, боору ачыйт, жүрөгү жумшарат, кайгырат. Бирок бул жерде айта аткан адам, кээ бирлер бул жерден да түшүнбөй эле мусулман адамдар өлгөн адамды ыйлаттыргысы келбейт экен, булар ыйлаттыргысы келбейт экен деп ушундай сөздөрдү айтышат. Мусулман адам өлгөндө кайгырат, ыйлайт, көздөн жаш чыгат. Бул жерде шариаттагы тыюу деген сөз, ошол адам арстан эле, ай, 10 адамдын бири эле, мындай адам жок эле деп, Кудай ушуну эле көрүп калдыңбы, ташбоор ажал алып кетти деп, Аллахка жакпаган сөздөрдү сүйлөп, бетин тытып, кийимин жыртып, чачын кой берип, ар кандай кадамдарды кылып, ушул маселени айтып атат. Ал эми сабыр кылып, көздөн жаш чыгарып, Аллахтан жакшылыкты үмүт кылып, дуа кылып, мусулман адамдын абалы. Ал эми жана жогоруда айткан кырык кызычуулар, ал жахилиянын кадамы. Анан ыйлаш керек, көздөн жаш чыкпайт дейт экен мусулмандар деген, бул жалган. Ким ушунтип айтса. Кимде ким, кайсы бир мусулман адам көзүнөн жаш чыгарып, ыйлап, дуа кылып атса, аны тыйбаш керек. Кээ бирөө түшүнбөй өлгөн адамга ыйлабай турбайбы деп, сен эмне ыйлап атасың, Кудайга нааразысыңбы, тагдырга нааразысыңбы деп да эскерткендер бар экен. Бул туура эмес. Жакыныңа кантип ыйлабайсың, кантип жүрөгүң оорубайт? Ошондой нерсе бул мусулманда, исламда бар. Шариатта тыйган нерсе жана жогоруда кийим жыртып, Аллах, ушуну эле көрүп калдыңбы сен? Жаш кетти го, канча деген адамдар жүрөт го. Кудайдын көзү ушуга түшүп калдыбы? Ширк сөздөрдү айтып, орой сөздөрдү айтып, анан дагы ширк сөздөр сүйлөйт. Угуп каласыздар. Ташбоор ажал алып кетти дейт. Бул деген сөз ташбоордукка Аллах Тааламга таандык кылып атат. Ал ажал деген сөз, ажалдын жаны жок. Ажал деген ал убакыты бүттү деген сөз. Жаны чыгып кетти деген сөз, мөөнөтү бүттү деген сөз. Жаны жок нерсеге таандык кылып, Аллах сактасын. А мусулман адам дуа кылат, сабыр кылат, жакшылыкты үмүт кылат, эми акыретин Аллахым жеңилдет, райымга алып бейишин киргиз деп ушинтет. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам да баласы Ибрахим кайтыш болгондо ыйлаган. Өзүнүн сөзүндө бар, чындыгында көздөн жаш чыгат, жүрөк кайгырат. Бирок биз Аллах ыраазы болгон гана сөздү айтабыз. О Ибрахим, сен менен ажырап атканыма сени азыр кабырга коет да, ошондо биз өтө кайгыдабыз деп айткан. Бул белгилүү сөздөр да. Анан Аллах Таалам бирөөнүн ыйлаганы үчүн, жүрөктүн кайгырганы үчүн азаптабайт. Кеп маселе тил берди. Ошо тилден эмне деген сөз гана чыгышы мүмкүн адамдан? Аллах Тааламды ыраазы кылган сөз сүйлөйбү? Же Аллах Тааламдын каарына келтиретін сөз сүйлөйбү? Ошон үчүн бир кыйынчылык келгенде мусулман адам башына, биз Аллахка таандыкпыз, Аллахка кайтуучубуз деген. Аллахка таандыкпыз деген сөздө эмне жатат дегенде, мен Аллахтын мүлкүмүн. Ал каалагандай башкарат да деген сөз. Мен ыраазымын, шүгүр айтамын деп, анан мусулман адам көрсөңүз, сиз айтыңыз, Аллах Таалам жакыныңдын күнөөсүн кечирсин, Аллах райымын алсын, сабыр кылыңыз деп жакшы сөзүңүздү айтып көңүл айтасыз. Түбөлүктүүлүк жалгыз Аллахка таандык экен, баарыбыз өтөт экенбиз деген сыяктуу. Ал эми ушундайларды чала була угуп алып эле кээ бир мусулмандарга кыйшык сүйлөгөндөр, бул динде оор мындай бул өлүктү да жыргатпайт экен булар. Катуу сөздөрдү, туура эмес жалган жала сөздөрдү сүйлөп келишет. Жахилиядан Алла сактасын. Мына ушул 4 нерсе. Жакшы билип, жакшы түшүнүп, жакындарга эскертиңиздер. Андан кийинки дагы жахилияда кадамдардан дагы бир пайгамбар алейхиссалату вассалам катуу тыйган. Алар эмне деп түшүнүшкөн? Мындай силердин көзгө басар аябай бир артыкчылыгыңарды айткылачы десе, эмне деген? Биз ушундай коомбуз. Эгерде ким бизге бир кыпындай зыян бере турган болсо, ага чоң зыян беребиз деген.
Бизге бир зыян берсе биз 100 эсе зыян беребиз деп. Мындайча айтканда, адамдарга болгон зулумдукту ашырып берүүнү алар ошону сыймыктануу катары көрүшөт. Алла сактасын. Канын төгүүдө, акчаларын тартып алууда, абройлоруна шек келтирип, жаман сөздөрдү сүйлөөдө. Мисалы бирөө бир сөгүп койсо, мен 10 сөгөм деген сөз да. Бирөө мени 10 сом мурдап алды, мен андан 1000 эсе кылып өндүрөм деген сыяктуу да. Алла сактасын. Мына ушу сөз менен деле адам текебелик болуп калган. Мен деген ушундай адаммын. Мага кыпындай зыян берчү, мен аны жашатпайм. Алла сактасын. Мына ушинтип адам жахилияны дагы адам табиятында өзү зулум кылуучу да. Адамдын өзүнүн табиятында бар. Ушундай жүрөктөрү ушундай каалап турат. Бирөөгө зулум бергиси келет. Көрө албастыгы бар, ич тарлыгы бар, кызганат, мындай немелери бар. Ошону бир иман менен, ислам менен, Аллахтан келген кабар менен, вахий менен, Куран сүннөт менен иреттеп турбаса, адам кутуруп кетет, Алла сактасын. Ал эми ислам келди дагы, бул нерсе арам деди. Муну менен силер сыймыктанбагыла, мактанбагыла. Бул мактана турган нерсе эмес, бул арам нерсе балким. Эгерде адамдар силерге зулумдук кылса, анда адилеттүүлүк менен мамиле кылгыла деди. Зулумдун ченеминдей, өлчөмүндөй кандай зулум кылсаң, ошону немесин аласың. Өлтүрдүңбү бирөөнү? Анда өлөсүң деген сөз да. Зулум кылдыңбы? Ошол зулумду шарият көргөзгөн жолу менен азабын тартасың, жазасын. Зулумга түшүп калдыңбы? Сен да акыңды аласың. Бирок сен ойлогондой эмес. Жана 100 эсе, жана 1000 эсе. Кээ бирөө бар, бир айда бирөө зулум кылып койсо, үйүн өртөп салышат, Алла сактасын. Толук үй бүлөсүн, апасында, атасында, агасында жашаттырбай, бирөө үчүн бардыгын шыбап, мына ошондой кадамдарга өздөрү түзүп алат. Бул зулум. Алла таалам зулумду катуу кайтарган. Араф сүрөсү 33-аятта Алла таалам айтат: "Эй Мухаммад, айткын, мындай деп айткын деген, менин Роббим бардык жамандыктарды арам кылды. Мейли ал көмүскө болсун, сырткы болсун, күнөө болсун, зулумдук болсун" деген. Жана Аллахка шерик болсун келтире турган, жана Аллах жөнүндө билбей сүйлөөнү, ушунун бардыгын арам кылды деген. Ошол жерде багый деген ушул Аллах сактасын, зулумдукту ширкке теңеген. Ширкке теңеп койгон Алла. Аллах жөнүндө билбей сүйлөөгө теңеген. Наоборот, Алла таалам силерге буйруду дейт. Инналлаха я'муру бил адл. Адилеттүүлүккө буйруду. Адамдарга жакшылык кылууга буйруду. Бир туугандарга жакшылык кылууга буйруду. Жана бузук иштерден тыйды. Жана терс иштерден тыйды. Жана зулумдуктан тыйды дейт. Аллах таалам силерди ушинтип эскерте берет, силер эсиңерге келесиңерби деп атат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам жашоосунун эң акырында дагы баянында, ажылыкта, коштошуу кечесинде дагы: "Эй адамдар, силердин каныңар, аброюңар, малыңар силерге арам" деген бири-бириңерге. Мындайча айтканда, бирөөнү өлтүрүп салыш, бирөөнү жөн эле ушактап, абройду билесиздер. Ушактап салып, анда жок нерсени сүйлөп салуу, акчасын тартып алып, мунун баары арам силерге деген. Ошентип эскерт, мен силерге жеткиздимби деп. Кимде ким бир мусулман адамды, момунду Куранда айтат, атайлап өлтүрүп салса, анын жазасы тозок. Тозокто түбөлүк калат. Аллах таалам ага ачуусу келди. Жана наалаттады, жана ага жанчыдагы азап бар деген. Кандай элестетиңиздер, көрүңүздөр. Мына зулум десе, зулумга ушундай жооп берип атат Алла таалам. Эгерде атайлап бирөөнү өлтүрө турган болсоң, 4 нерсе коркунуч болот. Тозокто жатуу, тозокто түбөлүк калуу, Аллахтын ачуусу келүү, лаанаттап салуу деген ырайымынан айдап салуу. Жана ага жанчыдагы улуу азапты даярдап койду дейт. Эми жахилиятта Алла таалам муну четке какты да. Булар болсо мактанган да, биз деген ушундай кыйын адамбыз, бизден бир адамды өлтүрсө, биз алардан 100 адамды өлтүрөбүз. Эгерде алардан айылынан келип бир эле адам биздин айылдагы адамды уруп салса, биз барып айылына барып кыргын салабыз. Бизден бир адамдын бир тал чачы түшө турган болсо, алардын аялдарын зордуктап, кыздарын биз күн кылып алабыз, эркектерин даргасып салабыз. Ушундай жахилияда ушинтип эч кандай бир тараза да жок, жазанын өлчөмү да жок. Ошондой текеберлик менен баса калмай, күчтүү алсызды баса калмай, эч кандай ченем жок. Мына Алла сактасын. Эми ушул кээде мындай жалпы караңгылыкта ордосо, кээде адамдын жеке баштында деле болот. Балаңыз менен мамиле кылууда, аялыңызга мамиле кылууда, бир туугандарга мамиле кылууда, жеке адам сизге зулум кылып койгондо, ошондой адамдын жахилиясы ойгонот. Сен мени мындай кылдың, мен деген мындай адаммын. Сен мындай кылдың, мен сага мындай кылам деп, ошонун зулумун байкабай зулум кылып алса, ошого артып кылуу. Анан бир жылтоо болот. Ал мага мындай кылып койгон да, мен ошон үчүн мен мындай кылдым деп. Мына ушул нерсе бүгүнкү күндө дагы токтобой уланып келет. Өтө коркунучтуу нерсе бул. Андан кийинки дагы бир жахилиянын кадамдарынан бул дагы мен менен мактанасыңар деп. Көрүсүзбү, булардын мактанган нерселери, сыймыктанган нерселери
Аллахтын карын келтире турган, ырайымынан айдала турган, лаанаттала турган бир чоң күнөөштөр болуп атат, караңыздар. Аллах сактасын. Дагы эмне менен мактанасыңар деп бул айтып атат. Биздин дагы бир сыймыктанып көзгө басар мактана турган нерсебиз өздөрүнүн амалдары менен, ата бабалардын амалдары менен ушундай кылып сыймыктанабыз дейт. Кандай сыймыктанабыз десе, биз экөөнөн айырмаланып, мейли ал туура болсун же туура эмес болсун дейт. Буга айырма жок. Главное, себеби биздин ата бабалар да булар. Себеби булар биздикилерден да. Анан ошон үчүн алар туура эмесине айырмалабайт. Биздикилерденби болду. Ошого туура көрүп, ал шариятта каршы келсе деле, Аллах сактасын, туура эмес нерсе болсо деле, ошол нерсе менен сыймыктанып, мактанып жүрө берген. Туура болсун же туура эмес болсун. Мына ушул нерсени да шарият келди дагы, ислам тыйды. Мындайча айтканда, фала яжузу лил муслиман яфтахира, мындай өзүнүн ата бабалары менен сыймыктанып, ошолорду көргөзүп, бир туугандары менен, жакындары менен башка бирөө адамдардын андай ийгиликтерде болбой калышы мүмкүн. Аларды кемсинтип, ондой нерселер дагы. Болсо, бул Алла тааланын жакшылыгы менен болду. Ушул нерсе менен мен шүгүр кыла аламбы? Ушул жакшылыкты көтөрө аламбы деген нерсени мусулман адам сезиш керек. А кээ бирлер болсо аны бир өздөрүнө таандык кылып алат бир ийгиликтерди. Ошол менен мактанат, өтө өзүнө өзү баа берет, мактанат, башкаларды акылсыз көрөт. Болбосо Алла таалам жөн эле берип койгон да буларга. Ошондой адам Алла тааланын өзү мыйзамында кээ бирлерди кедей кылат, кээ бирлерди бай кылат, кээ бирлерди ушундай бир кадыр бакытты берип коет. Анын бир мыкты болгондугунан берген жок. Алла таалам бирөөнү шүгүр кылабы деп берет, бирөөнү сабыр кылабы деп берет. Кадимки кедейди кандай кыйынчылык менен сынап, сабыры менен сыналгандай эле, кээ бир адамды ошондой токчулук, молчулук берип, байлыкты берип, атак даңкты берип, шүгүрчүлүгү менен сыналат. Экөө тең чоң сыноо Аллахтын алдында. Ал эми мусулман адам өзү кандай абалда болсо дагы Аллах тааламдан келген жакшылыктарды түшүнүү менен, шүгүр кылуу менен, сабыр кылуу менен мамиле кылат. Башкаларга өзүн көрсөтүп, текеберленип, менменсинбейт, кичпейилдүүлүк менен алат. Шүгүр кылып, кыйынчылыгы насып болсо сабыр кылып. Ал эми ошол амалы менен мактанса, ата бабалары мактанса, бул жахилиядан. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзүнүн бир хадисинде айтат. Мен дейт, ушул Адам алейхиссаламдын балдары бар да, Адам алейхиссаламдын урпактары кыяматка чейин уланат. Мына ушулордун арасынан төрөгасы болуп мен болдум деген да. Төрөгасы деген адамдардын арасынан эң башчы дейсип төрага да. Ушул менми деген, бирок валя фахр деген. Ошону көрсө баса белгилеген. Бул сыймыктануу иретинде айткан жокмун силерге, кабар иретинде. Алла таалам баяндаган кабар кылып коюп, ошол нерсени силерге кабар иретинде айтып атам. Мындайча айтканда, сыймыктануу өзүнөн пайгамбар алейхиссалам четке тыйган да. Дагы бир экинчи нерсеси, Аллахтын нематын баяндап айткан. Ошо адам кээде Аллахтан берилген нематты дагы көргөзөйүн, шүгүрчүлүктү көргөзөйүн, баяндайын деп деле Аллах таалам мага ушундай жакшылыкты берип коюптур. Мына ушундай, Кудайга шүгүр деп кээ бир нерселерди айта аласыз. А кээ бир адамдар ошол жакшылыкты Аллахтан деп көрбөстөн, маңдай терим менен, кыйынчылык менен адамдар уктап атканда мен иштечим, адамдар окубай жүргөндө мен окучумун, бүт менин эмгегим, мен кыйынмын. Баягы тили менен ачык айтпаса деле, бирок абал тили менен ошентип көргөзүп, көзүнүн үстү менен карап адамдардындай Аллах сактасын өзү менен сыймыктанып, же ата теги менен сыймыктанып, өзүн өзү баа берип, таң калып башкаларды. Эмне болот эми башка адамдар өзүн ылдый сезип ушинтип калат да, Аллах сактасын ушинте берсе. Билбейсиз да, кээ бир адамдар ошону да байкабайт да. Бирөөнүн атасы жок, билбейт баягы жетим болуп чоңойгон болушу мүмкүн. Бирөөнүн атасы алкаш, бирөөнүн атасы жоголуп кеткен, вообще кабары жок. Бирөө вообще билбейт атасын. Анан келип эле мен атам деген мындай, мен чоң атам деген мындай болгон деп эле жарым саат микрофонду алып сүйлөйт да, мисалы. Кечиккери ошону угуп отурушат. Алардын жүрөгү да караш керек да. Жүрөгү оорушу мүмкүн, ар кандай санаага батып кетиши мүмкүн. Адам алсырап кетсе, балким ичтарлык кылып жиберет, же кызганат, же болбосо Кудайга нааразы болуп кетиши мүмкүн. Түшүнбөгөн адамдар болсо айрыкча имандан алыс. Анан сиз Аллахтын улуктугун айтпай эле ошол жерден ата тегиң мактанып, өзүңдү мактана берсең, жана баласы жок адамдын жанында барып кечиккери балаңды мактай берсең, ошону мусулман адам байкаш керек. Анан кээ бирлер дагы түшүнбөгөндөр бар. Ай, мусулман адамдар ушундай сыймыктануу деген сөздү да жоготоюн деп атат булар. Сыймыктанбайт экен булар. Бул эле сыймыктануу дегенде бирөөнү кемсинтип, өзүң текеберленип, бирөөлөрдү мындай ылдый түшүрүп сүйлөө сыймыктан айтып атат да, шарият тыйган нерсе. Анан экинчи ал чынбы, туурабы, туура эмеспи, ага да карабайт да, жахилияда ушундай. А биз айтып атабыз, сыймыктануу шариятта айткан сөз.
сыймыктанууда Аллахтын неаматын көргөзөйүн, шүгүр кылайын деп жакшылыкты жана фа амма би ниъмати роббика фахадис аятта келген, эгерде сен Аллах тааламдын неаматын көргөзөм десең, баяндап ачыкта деген. Ал нерсени тыйган жок шарият, айтылат. Жанагыны айтып атабыз да. Ушу айырмалай. Кээ бир учурда бирөө айтып калса, мусулмандар жооп бере албай калат. Ушундай азмына ушундай жалпылап сүйлөп коюп деле туура эмес маалыматты таркатып коюшат экен мусулмандар жөнүндө. Ой, мусулмандар ыйлабайт экен, мусулмандар такыр улуту жок экен, мусулмандар деген ата тегин сыйлабайт экен деп. Мына себеп пайгамбар алейхиссалам тыйыптыр го деп. Эмне негизинде тыйган, кайсы нерсесин тыйган эч ким билбесе унчукпай отуруп калат да, Алла сактасын. Өзүнүн дининен өзү шек санап.